свидания. До свидания. Мінекей Құдай бұйырса Шереметьево аэропортына ұшып келдік. Қысқасы су салып кеттім, абымен валютаға келдім да азыр сом алмаштырайын десем, сом алышпайды екен. Баревдес, горцер, бонцен, башкача айтканда саламатсыңарбы, кандайсыңар? Assalamu alaikum dostlar, biz Armeniyadayız. Шаарга биринчи кирип келгенде эле көзгө илинген имараттардын түсү. Кээ кызгылт, башкалары кара. Бул Арменияда белгилүү туф материал. Вулкан атылып, эрип, анан катып калган табигый таш. Кайсы имаратты караба, туф материалы курамында бар. Азыркы Ереван шаарынын планын белгилүү Армения архитектору Александр Таманян түзгөн. Армения убагында Советтер Союзунун курамында болгон. Бирок ага карабастан көчөлөрүндө баары дээрлик өзүнүн тилинде сүйлөткөн, эне тилинде, армян тилинде. Шаарда дээрлик башка улуттун адамдары жок. Кээ бир жерлерде мени адамдар жылмайып карап жатышты. Ереванды моноэтникалык шаар десем жаңылышпайм. Эгер дүйнөдө бир канча алфавит болсо, анын бирөөсү ушул армян алфавит экен да. Мисалы үчүн биз кириллицаны колдонобуз, а бул жакта өзүнүн уникалдуу алфавити бар. Эгер Еревандагы бир жердин аталышын окуп таап алам десеңиз, сизге ийгилик каалайм. Жазуу, жарнамалар армян тилинде. Биз билген тамгалар мындайча айтканда жок. Англис тилин билсеңиз жеңилирээк болушу мүмкүн. Себеби көчөлөрдүн аттары англисче да жазылган. Бирок баардык жерде эмес. Орус тилинде жазуулар дээрлик жокто эсе. Өз тилин жакшы өнүктүргөн өлкө экен деп койдум. Кирсем караңгы экен, карабайсыңар. Чыракты канча жандырам деп могул жерде баскылай берип эчтеке иштеп эткен да. Могул жерге карасам insert card for power деп турат карточканы. Могул жака салыш керек экен да, мынтип. Караңгы. Та-да! Мен комнатамда жаткан Алексей деген киши, мен аны тааныбайм, жакында таанышам буюрса. Ошого ушундай калтырып коюштур, анын жанында сиздер көргөндөй моундай жаңгак, өрүк, дагы бир нерселер бар экен. Албетте мен булардан жейм. Алексей, прости, сосед. Достор, азыр сиздерге айта турган нерсе Кыргызстандагы аябай көп адамдарга жага турган нерселердин бири деп ойлойм. Бул автоунаалардын айнектерин караңгылатуу.
Арменияда лобовойдон башка айнектерди каалагандай караңгылатып алсаңыз болот экен. Мындай мүмкүнчүлүктү албетте көпчүлүк колдонуптур. 1 жыл мурун Арменияда революция болуп өткөн. Бактыга жараша тынч өтүптүр. Армениялыктар өзгөрүүлөрдү заматта күтпөй, революциябыз эми башталды. Дагы көптөгөн жумуш алдыда деп ойлошот экен. Достор, азыр мен сиздерге аябай бир кызыктуу жерди көрсөтөм. Ал жер бул жерден көрүнбөйт, ошондуктан ал жака барабыз. Бул жердин аталышы Tumo Center for Creative Technologies. Бул жака балдар келип, өзү каалаган багытты өздөштүрө алат экен. Анимация, кино, сайт жасоо, оюн жасоо, графика, сүрөт, робототехника, музыка, 3D модель жасоо жана башка нерселерди үйрөнүшөт экен. Эң башкысы, мунун баары бекер. Салам, Кыргызстан. Мындай чыгармачыл технологиялар борборлору Армениянын бир нече шаарында жана Париж, Бейрутта да бар. Ливандын борбор шаары Бейрутта туулуп өсүп, 19 жашында Америкага көчүп кетип, ал жактан окуп, ийгиликтүү телекоммуникация компаниясын негиздеп байыган Сэм Симонян бул борборлорду өз элине салым катары куруп берген экен. Менимче мекенине салым ушундай болуш керек. Тамактары жөнүндө да бир аз айтып кетейин. Чынын айтсам, тамактарды тарткым келбеди. Курсак ачтар видеонун аягына чейин көрбөй, тамактанганын кетишип калабы деп корктум. Биринчиден, армениялыктар тамакты жакшы даярдашат экен. Экинчиден, тамакты жакшы даярдашат экен. Үчүнчүдөн, эгер конок болсоңуз, тамакты көп даярдашат экен. Төртүнчүдөн, акчаңыз көп болуш керек экен. Тамаша. Албетте баардык жерде чөндөккө жараша тамактанса болот. Бирок бул жерде жакшы издеш керек. Мисалы, мен бир жерден сонун тамактанып чыктым, 500 сом болду. Bir жерди басып барат эле көрүп калып кирип, 250 сомго биринчи, экинчи тамактанып чыктым. Эки жерден сонун тамактар болду. Чет өлкөдө убактылуу саякаттаганын бир жакшы жагы бул мына телефонуңа эч ким чалбайт. Жүрө бересиң. Wi-Fi да жок, интернет да жок. Бир нерсени карап атсаң, ошону карап берилесиң. Эчтеке алаксытпайт да кыскасы. Достор, мен азыр бир Каскад деген жердин туу чокусуна чыгып келдим. Мен Ереванда канча жерди көрдүм, бирок ошол канча жердин арасында ушул Каскад мен үчүн эң символикалык жерлердин бири. Канча бир тепкичти басып келип, ушул жерге чыгып келесиң да. Биринчиден ал тепкичтерди басып чыгыш оңой эмес. Бир сыра тердеп чыгыш керек. Бирок аны басып чыксаң, бул армяндарга эң маанилүү деген бир жакшы көрүнүш көрүнөт. Ал көрүнүш алардын Арарат тоосу.
Мен силерге айтмакмын, саякаттагыла. Көп нерсени көрүп, башка элдин жашоо турумунан үйрөнүп, жада калса өз өлкөбүзгө жаңы идеяларды, инвестицияларды тартканга мүмкүнчүлүк болот экен. Мага Ереван аябай жакты. Бул жака мүмкүнчүлүк болсо дагы келем. Армяндардан биз да көп нерсени үйрөнүп алсак болчу да экен. Чоң рахмат Армения жана армяндар.